Акыйкат сүйгөн элибиз эзелтен какшаган. Элге сөзүн айтпаса, эрендерден не пайда? Мен бул кепти өнөр адамдарына дарег менен кайрылгым бар. Урматтуу төкмакындар, жазмакындар. Тилди тишке катып, керт башты коргоо ар кимдин колунан келет. Бирок жалгыз башка бир өлүм бар. Тек арзмат эместер үчүн баш кесмек бар, тил кесмек жок. Акылын унутпайлы. Өлкөнүн тагдыры, эркиндиги ар бирибиздин керт башыбыздын кунунан бийик. Агер арзмат болгун келбесе, учурдагы кош бийликтин ал ишемдиктерин ашкерелеп, ар бириңер үн катууга мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы өлкөбүздө чачты тик тургузган шумдуктар болууда. Бирок көзүм көрбөсө, көчүгүмдү бөрү жесин дегениби, элге сөз өтөр аттуу баштуунун көбү үн катпады. Таң калыштуусу, мамлекеттик деңгээлде уурлук күчөп, казына каалгасын каалагандай тээп кирген жемкорлордун алкымын тыйдыра алышпаса да, мекен тагдырына күйүп, Кемпир абад боюнча калдайган карлардын кимиси калыс кеп айтты. Макул, тоталитардык коммунизмдин момун мүнөз улуу муундагы акындары, чечендери үн катпады дейли. Эгемен Кыргызстандын койнунда өсүп чоңойгон, тузун татып, суусун ичкен, эркин ачык заманда өнөр босогосун аттаган манасчылар, төкмакындар, чечендерибиз кайда? Өлкө тагдырына ушунчалык кайдыгер балар мекенди таңазалап, ыр жазып, сансыз китептерин чыгарган акын жазуучуларыбыз эмнеге өлкө тагдыры тараза ташында калтылдап турган күндө да тилин каткан булбулдай үндөшпөдү? Эл жерине арнап, оозунда шилекей чачырап, ыр окуган, ыр төккөндөр кайда? Алар бүгүн акыйкатты какшана турган жерде эле го. Акындарга караганда акыйкат деп чырылдап, докансаларга суук тумшук көрүнгөн жарандык коомдун активисттери, эркин журналисттер, блогерлер болду го. Бүгүнкү мамлекеттик деңгээлдеги уурлукка, зөөкүрчүлүккө, коррупцияга каршы кайраты майышпаган иликтөөчү журналистибиз Болот Темиров, чагылган атка конгон каражаак төкмакыныбыз Болот Назаровду айыпсыз жерден соттон сотко сүйрөгөн бүгүнкү бийликтин адилетсиздигин көрбөгөн, туйбаган өнөр адамдарынын көйдөөнү көрбү? Андыктан азыркы чар көпкөн бийликтин акылга сыйбас айыбын ыр түрүндө айткыңар келсе, биздин флешмобко катышып, телеграм номурубузга аудио жана видео түрүндө жазылган чыгармаңызды жөнөтүңүз. Ошондой эле биз менен тилектеш, санаалаш, боордош казак элибиздин төкмакын, жазмакындары да кыргыз элинин бүгүнкү тагдырына кайдыгер эместир деген ишенимдебиз. YouTube'дагы биздин Айт десе каналыбыз кыргыз казак төкмакындары менен чечендери үчүн ачык аянтча. Биз менен тилектеш ар бир көрүүчү каналыбызга катталып, Patreon аркылуу каржылык колдоо көрсөткөнүңүздөр да маанилүү. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.